Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар, кадырман көрүүчүлөр. Биздин салт кайлангандары эл каналында Эркиндик 122 деген татынакай берүүбүз бар. Ал жерде таланттар келип, өзү менен оюун бөлүшүп турган ушундай бир сонун берүү. Мына бүгүнкү берүүгө биздин куттуу студиябызга кыргыз элине белгилүү Кудул, Парадис, мен айылдашым, кесиптешим, кыскасы көп жагынан байланыштырып тура турган биздин ушу күлкү сересинде жүргөн дагы бир таланттуу досубуз Алтынбек Ажалиев келип отурат. Ассаламу алейкум. Алейкум, кош келипсиң. Рахмат, бирге болсун. Опа деп баягы раматлык тиги Жаныбек эже айтмакчы, биз кыргыздар майрамга көп го, ноябрь айын алайын дейт го. Мына ноябрь айынын башы милициялар күнү, андан кийин эле маданият кызматкерлеринин күнү. Маданият кызматкерлер майрамын куттуктайм. Рахмат. Чоң. Ооба, анан каяктан болосуң? Мен теги Токтогул районунун толук айылынан сенчи? Жакшы, ошо жанын наркы эстен болот. Эми бизде мындай кылалы, экөөбүз тең күлкүдө жүргөндөн кийин элдин оюн айталы. Мына көпчүлүк көрөрмандар азыркы муун бизге негизи кандай күлүп атабы же күлбөй атабы? Кандай кабыл аласың? Эми күлдүрсөң күлөт да. Ошону табыш керек. Азыр Болсунбек эме болот атпайбы? Заман тездик менен өзгөрүп баратат. Мисалы бир 5-6 жыл мурун заман башкача болчу. Азыр аябай тездик менен өзгөрдү да. Биздин бир бутубуз баягы айылда, бир бутубуз шаарда деген заман бар эле го мурда. Ошо азыр ошо сыңары бир жагыбыз капталыбыз интернетте, бир жагыбыз бу жашоодо. Эки багытта ой жүгүрүш керек да. Туура, күлкүнүн тарыхына кичине кайрылалы да. Мисалы үчүн Союз таркай электен мурда Асанкул Шаршенов Келдебек акелерибиз мыскыл тамашанын көрүктөрүн көрүп коюп жүрүшкөн. Анан эле кыргыз сахнасынын күлкүсүнө Аралаш деген бир чоң кудулдардын мындай тобу келип туруп, Кыргызстан дүң этип туруп, майда барат кудулдар жеп койду да, чаарбай коюшту мындай айтканда. Күчтүүнү көрө берет элдер. Анан ал ошондон да эл ташап баратканда анан бешилик деп даң этти. Анан ортодо проекттер болуп атты, бирок жаштардан тамаша деп түзүлүп калды. Мүмкүн ушундай бир даң этиш керекпи, бир толкун? Толкун керекпи Кыргызстандын күлкүсүнө? Толкун керек. Толкун аябай керек. Азыр мына сен деле сүйлөп жүрөсүң сахнада, мен сүйлөп жүрөм. Мен өзүм арбайым согуп атам, сен өзүң арбайың согуп атасың. Союзбек өзүнүн арбайын согуп атат. А биз бириксек, бетке айткан зар жок да, бириксек, анда толкун пайда болот. А биз болсо жылжып ар кайсы коктудан агып атпайлы. Ушундай жооп берем сага. Бул ошондо баягы ата бабабыздан келаткан баягы гендердик эмеден алыстай албай атат экенбиз да, мындай. Кандай дейсиң? Мисалы үчүн айтат го, чогул иш кылсаң болот, берекенин бар ошондо, күч биримдикте дегенде, ошол мүмкүн ошо жетишпей атыптыр да. Болсунбек, сага бирдеке айтайын дедим. Мисалы үчүн көрүүчүлөрчү, биз деле. Айылда бир бала кезде ойлочу элек го. Күмөндөр Абулов менен Баланча, Рахман Разыков же болсо тигилер кучакташып эле чыга бербей сахнага деген ой келчү эле го, билесиңби? Азыр бизди деле эми жалпы эмес, элдин баарына таң болобойт. Бизди көргөндөр, кызыккандар да эми. Ошолор бизди деле ойлошот. Чогуу көргүсү келет. Чогуу көргүсү келет да. А биз антпей атпайлы. Бул жерде өзүбүздө күнөө. Бизде күнөө. Туура, азыр алтыке моюнга алыш жаман кыйын. Көп кишилер моюнга албайт. Моюнумда жоон деп. Экөөбүз деле моюнга алып кое берели. Мен алам моюнга. Бу жерде баягы жеке кызыкчылыктын негизинде чогула албай атабыз. Мүмкүн бизди чогулдура турган бир мындай бир идея же бир мүмкүн бир нерсе жок болуп атат, өзөк. Эме да болсун тиги айтышты
кыргыз айтышын Садык Шернияз агайыбыз уюмдаштырып тетиги мен муну изилдеп көрдүм. Кичинекей кезде эле. Кичинекей 92-жылдан баштап, союз кулагандан баштап жан ошол жака көңүлүн буруптур да, Садык Шернияз агайчы. А ошону эми бүчүрү bir 15 жылда мөмөсүн бутактады да. Анда тиги азыр мен сөзүмө ачып коеюн. Тиги кудулдукка деген кудулдукту деле элдер азыр минтип ойлошот. Кудулдукту бир ыржаңбайдын жашоосу депчи. Кудулдук менен толтура нерсе айтылат да. Ооба. Өтө куйкун жанрда булчу. Өтө ыйык жанрда, мындайча айтканда. Ошону бир киши бирөө менеджер кызыкпай атат да, ушу тарапка. Значит, биздин кудулдарга Садык Шер жетишпейт. Ушундай бир менеджер, бир уюштуруучу бир жетпей атат да. Анан дагы сөзүм айына чыгып коеюн, анан тиги кудулдук десе эле келип алып эле ар кимиси келип алып баягы ылжырап койсо эле кудулдук экен деп эле башын ар ким тыгып атат. Философияны камтыш керек да, баардык нерсени камтып келип, анан кийин куйкум өнөр жана кыргыздын нукура өнөрүн өркүндөтүш керек да. Айтыштай эле, айтыш, кудулдук манастан кийинки эле маселе да, өнөр да. Ушуну коюш керек ордуна. Анда уюшуш тез арада уюшулушубуз керек экен, э? Ким бар ошо уюштуруп турган? Ооба. Ошол бир кем дүйнө дегенде биздин эми ханын да тузу кем деп коет. Биздин кыргыз кудулдарынын азыркы күндөгү трагедиясы ушул. Экинчи чети бар. Сөзсүз эки жагы болот. Казак, өзбек туугандарга салыштырат коеюн биздин кудулдарды. Салыштырганда эле алардыкы өркүндөп кетти, өсүп кетти. Конкуренция бар. Конкуренцияны баягы ретке койгон. Экинчиден уюштуруучулар жамааты деп коелучу, биздин тил менен айтканда. Барды чечкен, э? Сахна жашнакай көрүнөт. Эл көргөн элдин да көзү кубанат да. Анан биз баягы эски эле көшөгөнүн алдына келип алып, сүйлөп атабыз, бирок сөзүбүз жаңы болгону менен ал жердеги көзгө көрүнө турган нерсе эски болуп атат да. Фон. Эки жагыбыз жаңырбай атпайбы? Анан азыркы түшүнүктө жалтыраган жерде турган эме аябай бактылуу да. Эл ошондой калды. Ушул эң күчтүү. Эң укмуш дегендей. Анан мүмкүн бул жагынан да трагедиябыз бар да, туурабы? Бар, кемчилигибиз бар. Бул эми экономикалыкка душар болуш керек. Тиги мисалы үчүн филармонияда өткөндө, күз башталганда концерт койдум мен, жеке концерт. Анан эми аларды ушактабай эле коеюн, бирок кемчиликтер толтура да. Азыр өзүң айтып өткөндөй баягы көшөгөлөр илинип турат. Анан кийин тиги немени экранды кое калайын десең, ал акча, ал өзүнчө акча. Анан тиги залдын акчасы өзүнчө. Ошону дүң эле бир айтып койсо, бир бааныч төлөйт элек да. Анан кийин баарын жаркыратып койсо. Ооба. Басканына чейинчи. Туура. Чет өлкө азыр кайсы жака баратат? Жакынкы эле Казакстан, Өзбекстандын сахналары такыр башка да. Биз болсо көшөгө менен отурабыз да элечи. Анан бизди жыйынтыгы келип эле бизди күнөөлөп атпайбы элдер. Ооба, жанагы жаркылдап айтканыбыздын да бир себеби ушул. Биягың караңгы болуп атса, мынтип сүйлөйсүң да. Экинчиден жанагы башкы себеп биримдигибиз да болбой атат, баягы Каражан ташын теңдеп. Эки себеп бар экен, теңдешип айтыш керек, эки себеп бар. Садык Шерибиз жок, ошо менен үчүнчү себеп. Бир Кудайдан бир Садык Шер тилейличи. Ошондой болуп калды. Анан негизи азыр күлкү жөн айтпайсың. Экөөбүз тең эле мындай чоң кудулдарды ээрчип жүрүп калган кудулдардан болобуз. Мен Рахман Расовдун бир жакшы сөзү так эсимен кетпейт да. Болсун сахнада күлдүрүп коюш оңой элди деген. Чоң бир дамбалы кийип алып чыгып тура десең, күлкүдө ар жок. Ар жок. Маселе чуркап кетсең деле күлөт. Маселе концерттин бүткөндөн кийин жанагы точно айттыр, бой укмуш айтыптыр деп. Ошол силердин айтылган сөзүңөр 2 сааттан кийин
абсурд этип кетиш керек эл деген. Ошол мына чыны күлкү дейт. Чыныгы күлкү менен коомду тарбияласа болот. Кыскасы күлкүнүн орду чоң. Себеби чогак ажы деле азыр чогак ажыны сыйлабаган кыргыз жок го негизи. Сиз постоянно күлдүрө бересиз деген айткан го. Мен чындыкты эле айтам деген. Себеби адам чындыкка күлөт экен да. Эч убакта жалганга күлбөйт экен. Мүмкүн чындыкты айта албай аткандырбыз, Чындыкты балким мындай көзөй албай атабыз окшойбуз. Мындай көзө сая айта албай аткандырбыз, бирок биз деле эми болсун чогуу жүрөбүз го. Этияттап атабыз го дейм. Этияттап атабыз. Кой деп этияттап атабыз. Балким айта турган мезгил келип калды окшойт. Бүгүндөн баштап. Ооба. Себеби неге дегенде бул чындык бирөө эле да. Ооба. Эч убакта чындык экөө болбойт. Чындык жалгыз. Жалгыз турат да. Чындыкты айткан чындыкты дейт баары жакшы көрөт, бирок эч ким көтөрө албайт. Көтөрө албайт экенбиз да. Азыр коом ошондой. Жок, чындыкты кабыл ала албайт да. Эч кимчи. Бирок өзү ойлонсо жакшы болмок да. Ойлонсо чын эле андан кетип аткан болот да. Ошол ал өз жөнүндө чындык туккусу келбеген үчүн шалайт да адамчы. Эми башка тема өтөлү. Так. Эми экөөбүз эчки ая мамлекеттик эмеле баштады. Негизи салыштырганда айтат казак өзбек туугандар, эми ушуга салыштыра береличи. Буларда эл көп, гастролдосо эл көп келет. Дейт, анан биздики эмне гастролдой калды дейт кыргыздын артисттери. Баары тойго кетти. Мен өткөндө сага айтып атпадымбы? Эмнеге дагы элдер концертке барбай калды? Себеби тойлорго көп барат. Тойлордо эми, конечно, кыргыз тойду көп берет. Тойканалар аябай сонун жасалат да. Жаркылдап, тим эле мындай майрамдагыдай барасың да ал жерге. Клубка обычный маданият үйүнө мындай эле барасыз башта. Даже үйдө кийимчен барып алса болот да. Аяка бара албайсың. Себеби кой дейсиң, себеби тойдун аурасы анан өзүң тартынасың да. Мүмкүн тойлоп кеткендиги үчүн дагы абалда аларды тойдон эле көрүп алабыз деп көңүлүнү сырткары калып кеткендиги үчүн дагы элдер концертке келбей аткан жокпу? Мындай да болсун, тиги клубтарда, райондук ДКларда, дом культуралардачы, маданият үйлөрүндө шарт тойдо эмес да. Азыр филармония барго, улуттук филармонияга караганда тойкана кооз. Шарты жакшы. Тейлөөсү да жакшы. Драм театрга караганда, көрүүчүлөр кечирип койсун, ачып айтсам, саунанын тейлөөсү жакшы болот бай. Театрга караганда. Театрга кирсең мустак. Мен жамандабайм театрды. Мустак кышында. Тейлөөсү начар. Жанагы эле айтылып кеткендей болуп, көшөгөлөр кап-караңгы болуп турат. Микрофондор пыр-пыр деп турат. Жагымсыз, жагымдуу эмес болот бай. Жагымсыздыктагы адамды качырат. Анан кийин адамдар акчасы барлар, акча табат адамчы. Экөөбүз эле акча табабыз. Таап турган акча таба берип жадайсың да. Бир маалда эз алгың келеби? Бир жакка баргың келет. Тоого же болбосо бир жерге баргың келет. Анан каяка барат адамдар? Ошо театрга барбайт, саунага кетип калып атышат. Ошону мен ойлойм, ошо жака көбүрөөк көңүл бурулуп, бул жак көңүлдөн сырткары калып кеткен. Бизнес да, тияка акча көп түшөт. Театр деген, мисалы үчүн эки дөңгөлөк болсо, театр жагы, искусство жагы мынтип аксап калды да. Ошо жакты моундай кылса, өркүндөтүп, кире беришине жашына кырсык чайды уюштуруп, кел моундай деп туруп, гүлдөтүп турса, анан барып театрды көрүп отурасың да. Жыргайсың. Бир чындыкты кошуп кетейинби? Бир көрөрмандардан бири айткан да. Тойлоп эле жүрө бересиң, сеники жыргал деп, мен тамак, ушундай сөз бар го. Семирип эле. Мен тамашалап аны айтып атам. Айтып атсам айтат да. Эмне кылам дейт. Шаарга келгенден кийин дейт, айылдан туугандарың келсе, эмне кыласың дейт. Концертке алып барайсың, концерт баягы дейт да. Баягы дейт. Анан той-пой ушундай көңүл ачуучалар, мындай маанай көтөрүлөт дейт. Мен ошо маанай деген сөзүн эстеп калдым.
Тойпойго барсаң маанай көтөрөт. Маанай көтөрөт. Себеби эмне? Айры артисттер барат. Жок, аура. Башка, адам маанай люстралары да башка. Жалтырап, жылтырап турса адам кемис да бар, баягы жалтыракка адамдын көзү түшөт экен. Тендейбиз. Ошондон биз жоготтук. Жана бир жак Баалуулук Болсунбек, баалуулук алмашып баратат да. Мисалы мен былтыр эмес, мурдагы жылы тиги айылдан мен байкем бир тууган агам менен айылдык кеңештин депутаттары бияка шаарга келишиптир. Анан мен неме кылдым да, тиги театрга, Кыргыз драма театрга билет алып, уюштуруп, анан өзүм бара алган жокмун, барып көрүп койгула деп 10 чакты киши да. Анан Темир аял деген азыр атын авторду унутуп атам. Өзбектердин чыгармасы да. Ошону көрүп чыгышыптыр дагы анан кийин. Таң калып атышпайбы магачы? Кайра 2 күндөн кийинчи. Ой, сонун болот турбайбы бу театр деген. Ой, мурда эле айтпайсың, каякта жашырып жүрдүң деп. Жашырган жокмун, ак үйдүн театр турат деди. Турат. Ак үйдүн артында эле мына желектин биягында эле тиги жогорку кеңештин жанында эле турат. Келе бербейсиңер, кире бербейсиңер бүгүндө эле. Ай сайын болот. Ооба. Айманы кызыктырыш керек да, алдында уш театрдын саясаты да өзүнүн багында. Эми эл азыр биз азыр бир окат менен жүгүрүп баратабыз да. Киши алы жетсе, жетпесе деле особняк салыш керек болуп калды го азыр үй. Ооба. Ошо дүйнө кубаламай. Алы жетсе, жетпесе деле ошо 2 этаж кылыш керек да обязательно. А 1 этаж кылып эле жашына калып жашай берсе болбойбу? Бир тамаша ойлоп аттык эле да. Врач болуп. Негизи күлдүрүшүбүз керек беле? Врач болуп бирөө келет да. Больной болуп бирөө келет анан. Кыргызсыңбы dedi. Ооба, кыргызмын. Кандай тиги кошуналарың үйпүй салганда, машина алганда мындай жүрөгүң тырс деп кетеби? Жок, иштегеле болчу. Сен кыргыз эмессиң го? Ошо сыяктуу. Ушундай нерсе болуп калды да мындай. Эми мына жашоо өзү көрсөтүп атат. Миллиондорду чогулткан адамдар деле секунд эле экен го. Бул эчтеке алып кете албай атат. Бул убакыт жалган экен. Андан көрө мындай оюнзок, көңүл маданиятка десең деле элимде алыстай берет. Азыр эми экөөбүз баягы тиги BBC сүйлөп аткандай болбой, күлдүрөп элемчи. Сени эл парадис деп билет алтыке. Кандай айтпасын, ар бир кудулду эстегенде анын буга чейин жасаган эмгеги. Сени эстегенде эле президенттерди, белгилүү инсандардын баардыгын туурап, ушундай бир жанында отургандай болосуң да. Азыр эми бир экөөнүн жанында отургандай болойлучу. Кантсе дагы сен коногумсуң, эфирде коногумсуң. Так. Не кылсак эми мен азыр мындай акыркы мындай күткөн эмесмин. Иштеп аткан, менден күтө албай, күтпөйсүң да. Иштеп аткан мындай мисалы үчүн жакындардан коркунучтуусунанбы же? Жок, коркунучтуусун бербе. Жакындай аласың. Жеңил желписинен. Урматтуу мекендештер. Мен мындан ары мен бардык жакты чечип атам. Чечем дагы. Мыйзам ушундай мага жол берген. Эми мындан ары ар бир адам, мамлекеттик кызматкерлер театрга келесиңер. Күлкү концертке келесиңер. Жылмайбай жүрсөңөр, ороңдоп жок бататасыңар. Анаса. Коркутасың да жүрөк. Дагы эле коркутасың. Коркуп кетти. Негизи күлкү дегенде эле бул техника сыяктуу экен, мен ушундай түшүндүм. Мезгил келген сайын угарман өзгөрүп турат экен, күлкүнүн формуласы өзгөрүп турат экен. Азыркы мына жаш чыгып аткан тамашанын эмес тибиндеги балдар дагы күлдүрүшөт да, аябай сонун жакшы күлгөр арасында борду эзип койгондор бар. Өнөр деген ушундай мааниси бар. Образ укмуш келип калган, ойноп койгондор, жарашып калган образдар, сөткү образдар бар да. Анан бизди салыштырса ушул жигиттерге салыштырат да. Анан сен айтып атпайсың башында, азыр эл бардык десең бат тез болушун каалайт деп. А бул жигиттер ошол тамашаны кыска айтат да, аябай кыска айтып эле окуяны түшүндүрөт. А биздин формат улуу муундарды ээрчигендиги үчүн узак кылып айтабыз. Мүмкүн ушул жерге да революция керек го дейм. Ушу айтылыш эмеге, тамашаларга.
Сен ошондо кандай тиги жана сольный номерди кыскартып коюш керек деп атасың? Жо мындай майдалабай эми азыр деген элдин баардыгы мындай бийкоң сезим. Ток этерин айтып дейм да мындай айландырбай. Мүмкүн Эми анда баягы мындай чорт болуп калат да. Аны деле кетире бериш керек, чортту деле айтып койсо болот. А жанагы мисалы үчүн сен жакында бир сольный номер сүйлөдүңбү? Эми аны кантип сен кайерин кезесиң? Сен кантип түшүндүрөсүң? Бир убакыт керек да. Жо ошону эл салыштырат да, силер узак кылып айтасыңар. Айта бериш керек. Жо айта беребиз, эми аны эч ким токтото албайт. Кандай илхам келсе ушуну айтабыз, бирок мүмкүн ушул жерден дагы күнөө жокпу деп баягы сен. Жок, мындай да, тиги Болсонбек. Мисалы үчүн мен театрда окугам. Чыгарма деген башы, ортосу, анан аягы болуш керек да. Башталат. Ортосу байып көөрүп, сүттөй болуп, ортосуна аягына келгенде конуш керек да. Ал убактысы ченелбейт. Эгер кызыктуу болсо, кете берет. Кызыктуу болсо. Жанагы сен айткандай болуп туруп, кыскаларды кыска деле кетирип койсо боло берет. Чорт этип, азыр заманга жараша. Азыр интернеттин заманында кысканы кыскадай чик этип койсо боло берет. Ток этерин айтып койсо болот. Ал ошол мүмкүн ал өзүнүн кудулдун профессионалдыгына. Ал эми баягы убакыт көргөзөт да, ошол учурга жараша. Ошондой учуруна карап, учуруна карап, кырдаалга жараша ишти кыла бериш керек. Баракелде. Азыркы кудулдардын көбү ырдап кетишти, буга кандай карайсың? Азыркы кайсы кудулдар? Азыр мына Борончо акем эзип ататырды. Тынар аке дагы айтчу эле, мен акыл эсим жайында деп. Акесинин деле акыл эси кайтып кеткен окшойт. Ырдап калыптыр. Мен коем жанында бир зымы жок ырдадым, бирок башка мен кесиптештеримде эле серьезныйда да ырдап атышат да. Жоңойсо. Эми жоңоем да, конечно, ар ким өзүнүн эрки. Буга кандай карайсың? Сен го илгери ырдап коймосуң? Мен ырдайм. Баягы мен эртеле баштагам. Бул ырдаганын себеби, мисалы үчүн биз профессионал ырчы эмеспиз да. Билесиң да. Анан муну деген баягы тойдо колдонуш үчүн ырдаганбыз да. Азыр деле ырдайбыз, эми деле ырдайм мен. Той үчүн да. Баягы той ээсинин көңүлү, коноктордун көңүлү үчүн ырдайсың. Анан тиги Борончо байке, Тынар байкелер деле балким ошол той ээсинин, элдин, коноктордун көңүлү үчүн. Мындай күлкү таппай калып анан кутулуштун жолу эмеспи? Жок, кутулуштун жолу эмес, бул деги мындай да, тиги той берген киши арасында ырдайсыңбы я дейт да. Именно ошол жерди эстеп калгансың. Анан ыр жастырып коюш керек турбайбы дейсиң да. Жөн айтайын деп атканым, мейли кудулдар ырдасын эми ал. Бирок негизи түпкүлүгүндө болсун, азыр сөзүмө ачып коеюн. Негизи түпкүлүгүндө кудул ырдабай эле койгон жакшы да. Ырдай берсин, өнөрүң өзгөргө чыкты. Маселе кудулдар ырдаш керек деп ойлойм. Мисалы үчүн пародия, туурабы? Күлкүдө пародия бар. Кыйшаңдатып, бирдекени кыйытып ырдаш керек да. Кыйытып, мыйытыпчы. Илгери баягы Күйбөй аке менен Борончо аке ырдап эле жана кантип болдуң ай чүрөк, канча популярная деген ошо пародия. Ошентип ырдап деле элдин табитинен орун алса болобу дейм да. Мен эмени ырдаган болсун, тиги элдин кимдерин эсинде билбейм, тиги Жаныбек агайдын 5 катынан алсам да дадаң деген ырдап, ошону токол алсам деген деп ырдагам. Анан аны билбейм канча деңгээлде болду. Ушундай сыяктуу ырдаш керек да. Айтам да, ошондой ырдаса болот да, анысы бар. Азыр эми пародия Жаныбек Аттокуруп деген агаларыбыз ушу акырында ырларды, популярныйларды пародия кылган. Ошондой бул тармакта жок. Туура пародия кылгандар бар, сага окшогон. Сен Эсенбек, Майрам экелерибиз бар. Муну ыр түрүндө пародия кылып ырдаган ырды которуппу? Азыр жок кесе. Мен Болсонбек, билесиң да, тиги айылда экөөбүз чоңойдук го. Анан ушул ишти мен кылчу эмес белем. Ошол сага Бекборбиев агабыздын, Сыймык Бешекеев агасынын ырларын одарып туруп, элге берип, сен зал жарылып жыргачы эмес. Сен айылдын ичинде мен ушул өнөрүм кишилерди колдончуң да, текстке. Ушул өнөрүм эметип калды. Иштебей артта калып калды. Мен ырларды
мындай одар үйген дагы бир өнөрүм бар болчу да негизи. Сенде бир жакшы өнөр бар эми баягы эч ким жокто өзү мактай береге деп албайбы, бирок Камераны өчүрчү да. негизинде сенде мындай бура сүйлөгөн эми профессионалдуу чукул өтө күчтүү да. Мисалы көп кудулдар керектүү сыпат, бирок сенде ошо аябай көп да. Мүмкүн эми сен аны деле просто эми эл билбейт аны. зеригип атсаң керек, ручка менен баягы кагазды кармап көрүп турган бир иштетип көрүшүң керек да. Мына туура айттың. Мындай отуруш керек да, отуруп туруп мисалы үчүн кайсы ырды которуш керек болсо, ошого бир аз бир убакыт бөлсөң, одарылат. Ооба. Одарылат да. Сен кыргыздын сөзү өзү эле готовый пародия да, мындай. Бурсаң эле башка маани берет да. Пародиянын да бир сыры бар да, ырдын которгондочу. Которгондо аны обязательно башка сөзгө эмес. Ошо ойдон, ошол сөзү ойдон маанисин эле оңторуп койсоң, удар болот. Удар болот. Кайрыктар ошо ойдон калыш керек, бирок мааниси башка нерсе. Кайрыгынан да мурда текстери бузулбаш керек да. Буспай бир смыслды берсең, өтө максатына жетет. Конфет болот да. Максатына жетет. Максатына жетет. Пародия максатына жетет. Анан эми азыр эми кээ бир элдин сынында мондай сындар айтышат да. Илгери деген биздин кудулдар күчтүү болгон турбай, бизден алып ичкен өзбек казак туугандар. Эми жок дейин десең, рас алардын видеолорунда көрүп атабыз. Биздин кудулдардын тамашасын ойнойт. Ушу күндө бизде Кыргызстанда азыркы учурда казак туугандардын, өзбек туугандардын тамашасын айткан кудулдар бар. Эки жакта карап, эч ким жокпу деп туруп айтып бергенчи. Ушуга кандай көз карашың? Мындай да. Же бул кудулдукта эле чек ара жокпу, же ыр сыяктуу элеби? Жок, мындай да болсун. Тиги айта берсин, эгер айткысы келсе. Айта берсин, бирок авторду айтып коюш керек да. Анан ошону бурмалабай башынан аяк айтыш керек. Анан Баланча Баланчаев, Казакстандын баланча артисти, автор ушул деп алынган да, ошо. Алдым деп моюнга алыш керек да. Ой, албайт го дейм. Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Өзбекстан, Казакстан эмес, дүйнөдө коюлуп атпайбы? Аны сен барып не кой дейсиңби? Автору жазылып атат да. Чыңгыз Айтматов деп. Режиссеру жазылып атат. Ойногондор жазылып атат. Интермедианы деле ошого көтөрүш керек. Биз мынтип бекинип, шүмшүңдөй бербеш керек да. Ооба, эмеден мурунку калыптан чыга албай атабыз да. Бул жапайычылык да. Тиги мисалы үчүн ачык эле айта алайын, Турсунбек деген же болбосо тиги ким Алдар Аспандын сатирасын айтасың, ойнойсуңбу? Ойной бер, бирок айтып кой авторду. Болду. Бизде ушул жерде кысканыч бар да, бүт өнөр адамдары. Бул жапайычылык да. Мисалы үчүн бизде деле таланттуу эми кээде эжекелерге агаларга тийишип койсок. Бизден деле Болсунбек, алар деле бизден алып берсин. Мисалы үчүн кээде менден же сенден бир чыгарма чыгып кетиши мүмкүн да. Туурабы? Ооба. Ким билет, эртеңки күндү ким билет. Сенден чыгып кетет же менден жакшы чыгарма чыгып кетсе, казактар, өзбектер мени айтып же сен айтып туруп ойной берсин, аткара берсин. Ой, анда жыр катат. Айтылбай. Бизде канча ушу казак туугандар деле бизде деле ушу нерсе ким экен. Ооба, изденет. Айтпайт экен мындай. Айтпайт экен. Киндиккен. Аны эми интернет өнүккөн заман шап эле көрүп атпайсызбы? Тигиникке даже түйүндө тиги билдирүүлөрүндө деле калтырып. Эми ушул эмеде Болсунбек тиги бирдике мындай бир билим алыш керек да, театр жактанчы. Ошондо тартипке чөбөс да. Но кыргыз жетекчилери, маданият тарабында жетекчилер бир кудулдардын бир жок деген коомун түзүп койсо жакшы болмок да. Кантип күлдүрүш керек, бир мындай этика кылып, бир жашнака кылып, анан авторду айта турган кылып, өзбек менен кыргыз, казак менен кытайлык кыргыздар менен иштеше турган кылып, бир тартипке салып койсо жакшы болмок да. Азыр биз чаржайтпыз да. Өзүбүздү билип атпайлы, ар кимиз. Чаржайтпыз, бирок бир четинен караганда бул өнөр элге жакын, эл жакшы көрөт. Бул өтө жакын. Бирок мамлекеттик деңгээлдерде майрамдар өткөндө кудулдар даже көңүлгө деле алынбайт. Биз аны телевизордон көрүп калабыз. Ошонун себебин эмне айтайын? Кудулдар өзүн багып кетет да. Кудулдар өзүн багып кетет. Тиги
Операны эч ким багат? Мамлекет багат. Шо, мейли ал бардыгын ырыскы жараткандан го, бирок Ооба. негизинде негизи күнүмдүк жашоодо Эй. кудулдар жашай берет. Себеби эл жакшы көрөт да. жашага, бул өнөр келет канчадан кийин деле келет. Мисалы үчүн мен операнын ырчыларын жамандап аткан жокмун. Аларды бааласак от сон болот эле. Профессионал ырчылар укмуш. А бирок опера ырчысы бирөөсү чыксынчы, сага окшоп же мага окшоп кайка барат? Жок, просто мен эмен айтайын турдум Алтыке. Эми баягы турмуштун өгөй балдарындай кылбай дейм да. Мындай маанилүү мероприятиялерде бизди деле чакырып. Буга жооп берейин. Унчукпай эле. Жок, мындай да, Болсунбек, мындай да, деге мисалы үчүн мамлекеттик иш-чараларда, кудулдарды аралаштырбайт деп атасың да. Эми ага ошол мамлекеттик иш-чарага ошол деңгээлде, эл аралык деңгээлде балким бизди башкаларды карап турат да, башка өлкөлөр. Ошого жараша сүйлөй турган бизде азыр ачык айтканда моюнга алалы жокпуз. Чоңдор жаштарын мейли моюнга алабыз. Жокпуз. Эми Келдебек байке, Келдебек Ниязов бир күмөндөр байкелер сүйлөшү мүмкүн. Баягы тамсилдерди аралаштырып, биз азыр ага тиги мамлекеттик иш-чарага аралаштырбай атканын себеби ушул. Биз өзүбүз Биз даяр эмеспиз. Биз даяр эмеспиз. Биз даяр эмеспиз. Анда тааныш Биз окушубуз керек. Тааныштын кереги жок, Тарынбаш керек. Биз өзүбүздү бышырышыбыз керек. Биз быша элекпиз. Биз бышкыча коомуш калат го. Жок, бышабыз. Бышабыз. Жакшы. Эми пландар өтө эле мына. Аябай укмуш экөөбүз ийрөтүп түзүлүп жатабыз. Баягы Эркинбайда 2 бар, Үркүнбайда 3 бар, бизде деле үмүт бар деп биздин айылда билесиң, бул жакшы макал сөз бар. Качан бир группа жөндөп, качан бир мындай бир ушу күлкүгө бир жаңылык кылайын деген кандай пландарды коюп атасың? Мындай бир бурулуш, концерттер обычный эле, гастроль обычный. Кандай кылып бурулуш кылсак биз мына жанагы элден угуп аткан сөздү укпай алкышка татыйбыз. Мен ичимде, жүрөгүмдө, оюмда толуп турган нерсе бар. Баягы көрүүчүлөр мактанып атат дебесин, мен театрда да окугам да. Актерлор менен азырга чейин мен ошол окуган жериме барып турам, шимшипчи. Кызматташып да айтчы. Кызматташып. Ал жагынан аткаруу чеберчилик жагынан, анан күмөндөр агай менен да байланышып турам. Мындай бирдеке сарыктырыпчы, бирдеке толтуруп туруш керек. Анан ошону эми мындай чыгарып ийейин десем, команда керек да. Команда жок. Кой? Команда көп азыр. Жок, көп. Бирок ошолор мисалы үчүн бирөөгө бир задача берсең, муну мындай кыла алсаң, ал ошол эртең телефон өчүп калат. Ал жок болуп кетет. Ооба. Аны таппай каласың. Ооба. Мисалы үчүн бетке айткан зары жок. Сен эле сага эле бирдеке айтайынчы. Экөөбүз муну ойнойлу мына эртең мындай жаңы жылда ойнойлу же 8 март ойнойлу. Сени деле таппай калам да. Мен оңой эле таап алам го дейм. Жок. Мисалы деп атасың. Тапканды сен башкача айтып атасың. Сен жолу койгонду айтып атасың да. Бир жума болбой калганда бир жума иштеш керек да, тердепчи. Көмөлөнүп, жыгылып. Ооба. Жаттап. Акыйкат азыркы сөзүңдү дагы толуктап коеюнчу. Мага да кээде кутул болом деп келип калышат да балдар. Шордууларбы? Шордуулар. Айтам башында эле шоруң аткыр. Сен сен эмне муну кесип тандап атасың? Сага Якам эмне келди? Сени бирөө алдап салдап жөнөтүбү. Сен эмне мактадыбы? Чынын айт. Буга өзүң жөнүндө оюң бийик эле. Жок, кайерге чейин келесиң дедим, айтып атам. Бул узак жол. Түйшүк ырчылып, таң эте 2 ырдап койсоң бир пост дүң болуп жатып калбайсың дедим. Ар бир кыргызды күлдүрүп, анан ал сага баа бергенден кийин анан бар анан ушундай жаңак сыяктуу өнөр бул мөмөсүн кечире турат. Кыйын аябай. Өмүр бою эмгектен десем, баягы жаңы келгенде кызыктуу да. Ой байке, жосо аке,
мен бүт. Жана сахнага чыкса эле шадараңдай болот да. Дün мына азыркы тилмен айтканда тытам деди. Тытып коем аке деди. Мейли деп кошуп бир-эки гастролдоп жүргөндөн кийин эле чыдай калат. Жок, проблемалары башталат да. Проблема болот, өзүнүкүнө окшош. Маселе экөөбүз айталы да. Экөөбүз бул эмеге келиш үчүн канча убакыт садага чаптык? 20. Аз убакытты садага чабышпайт экен да. Жок, бат эле байыш керек да. Болбойт экен. Баягы эмеде тиги жастыр чыгарып күзүндө тойго чыгып калышым керек дегендей эле. Тура калыш керек. Эми картошка эмес да. Болбой калды окшойт да, түрлө шат башка вариант тандып атат да. Ошон үчүн бул өнөрдө дагы ошондой эмелер кичине мындай азыраак болуп окшойт. Командаңа келбей атканга караганда. Мен наоборот сага сунуш айтам да. Андан көрөк мына жерде көбө көрүп, ушунча жылдан бери ушуну өтөлүнө чыгам дегендерди чогултуп туруп бир толкун кылышыбыз шарт экен да мына азыркы. Ооба. Ушул учурдун маселеси ушул болуп атпайбы? Азыр биз мына көрүүчүлөрдүн көзүнчө эле айтайын. Баягы жашырганда эмне элден жашырбайбыз да, Кудайдан жашырбайбыз. Биз азыр биригишибиз керек да. Союзбек, Каныбек, Разыков, сен, мен, Эсенбек, биримдикке келип туруп, баягы өзүбүздүн кызыкчылык үчүн, бир үй салып үчүн эмес, бирдеке үчүн эмес, бир тарых, бир так калтырышыбыз керек да, баягы аралаш сыяктуучу. Ооба. Аралаш сыяктуу нерсе калтырыш. Элдин эмеси үчүн да, удовольствиясы үчүн, элдин рахаты үчүн баягы бир муун калат да. Ушул балдар бир бириктиле, бирдекелерди аткарды эле деп эсинде калат да. Ошо. Ооба, бирок азыр көп эле эл ичинде эртип, эч ким эл үчүн кылбайт а. Ошондой болуп атпайбы? Мына эл үчүн дегендерди көрүп атабыз, бирок эч качан эл үчүн эмес экен да. Кийин билинип калып атат да. Убакыт, мезгил алардын анык жүзүн көрсөтүп коет. Ошол азыр Болсунбек сен туура айттың. Эл үчүн кылбагандыктан эч нерсе болбой атпайбы. Эл үчүн кылсаң, анда эл алкайт да. Элди ыраазы кылсаң, анда сен ыраазы болосуң. Ооба. Туура айттың. Биз азыр ошону кылбай атабыз. Ачык айтканда, өзүбүздүн бир күнүмдүк оокатыбызды ойлоп кыйдылык кылып атабыз да. Чын жүрөктөн кирип кетсең, элдин жүрөгүнө кирип кетесиң да. Элдин жүрөгүнө кирип алсаң, эл ыраазы болсо, сен эмне жалгызсың да, ыраазысың да. Ооба, баардыгы ыраазычылыктан турат, иштин жашоонун баары эле. Элди ыраазы кылыш керек биринчи. Ооба, эми Гүлкүлү эми каяктан аласыңар дей берет, эми аны алганда экөөбүз билебиз каяктан алышты. Дордойдон албайбыз, Окуядан албайбыз да. Гүлкү калың элдин ичинде эле жашоо турмуштан алып жүрөбүз. Мен мисалы кудулдардан көбүндө шакирт жок да. Жок да, бир шакирт жок да. Мына эми дагы айтсам сен кичине эметпи? Рахман Разыков. Айтар. Рахман Разыков бул жагынан эч бир кудулду алдына салбаптыр да. Келаткан муунун баары ошо шакирттери. Анын замандаштары деле бар, курбалдаштары. Андан кийинки муун деле, орто муун бар, мисалы Тынар акелер. Эмнеге бир шакирт даярдашпайт? Мейли биз могу аябай бийиктен келе чыга элекпиз, бирок бийиктен келе чыгып калган агаларыбыз эмнеге бир шакиртти эл кыргыз эли үчүн жасабайт атат? Эмени мен Рахман ака Разыковду ушул жерден сыйлайм да, урматтайм. Тиги чыдаганчы. Ооба. Анан мисалы үчүн азыр сен Болсунбек, сен деле азыр мындай орто жашка келип таанымал кудул болуп калдың да. Баягы кийинки кудулдардын бири болупчу. Сага азыр бирөө келсе түйшүгүн ала аласыңбы? Жок, мен азыр суроомду айтып атпаймынбы? Жок, сурооң үчүн сен ошонун түйшүгүн ала аласыңбы? Бирөө кууратат да, уктап калат бирөө. Эми ошондо эмес, ар бир жакшылыктын кыйынчылыгы бар. Көйгөйү бар. Көйгөйү бар. Эми ошол мисалы үчүн мен мен суроо бердим да. Мен мейли эртең 3 баланы чогултуп алайын. Анын ата-энеси 1 айдан кийин келет да. Сен 1 айдан бери эле иштетип атасың, качан акчасын бересиң я деп. Көрдүңбү ушундай да? Маселеси башталат эртең эле.
Аны жыргата албайсың да покач. Аны жыргатыш үчүн 10 жыл убакыт керек. Аны сендей кылып коюш үчүн 20 жыл убакыт керек. Мындай да жери бар экен да. Эсибизде да экөөбүз чогуу эле курбалдашпыз го. Ошо бешилик дүңгүрөтүп чыкканда Кыргызстанга. Элдин баары кудул болобуз деп чыккан да. Биздин театрга келет эле. Кудул болсоң эмне кыласың ана? Айтчы десең эле. Баткендеги баланын башталышы бир карабызды. Бүт ушул анан Аскар Акаевдин немесин көрөшөт. Ушу 2-3 эле нерсени бир эл кудулдук деп түшүнгөн. Бирок кудул болом деп келген элдин агы укмуш көп эле да ошол кезде. Каалоосу. Өлөгө эле укмуш келишет эле, конечно, айдан баандай эме окшошпой калып кетет эле, бирок бир көрүп кетишет эле өзүнчө. Азыр ушул нерсе аз да. Өтө ылдыйкы көрсөтүштө. Азыр эмне көп? Азыр тойдо акчы деген удобный экен деп, кичине үйүнү жакшыраак экен эки адам симпатия айткан болсо, сразу голос түшүрүп алат да, той дуруп жүрөт. Азыр ошол анан кийин бул деле өнөргө деле бул мындай эме керек экен, популярность керек экен да. Таасир керек да. Таасир керек экен да. Азыр эме болуп атпайбы? Мисалы үчүн азыр панкратонщиктер жана уруу иш керек болуп атпайбы? Ошол жанагы макрогерди ээрчип атпайбы азыр элдерчи? Азыр жаштарчы. Бардык жакта кызыктырыш керек да. Кызыктуу болсо, азыр сөз өнөрүнө кызыктырсак, бир тим эле бир сөз өнөрүнө басым койсок, анда жаштар ошого кирмек. Акындыкка, төкмөлүккө, ыр жазганга, куудулукка, ошака буруш керек болчу да. Азыр эмне? Азыр моундай жыга чабыш керек. Ушун популярный болот да. Улак жакшы өнөшүн керек. Айылга барып той өткөрүш керек да. Анан байыса эле, азыр биздин колунда барлар деле кичине эле байыса эле барып туруп эле көкбөрү өткөрүп жаткалап атпайбы? Ачык айткандачы. Мындай болуп атат да, көкбөрүчүлөрдү да бир стандартта жашынакай кылып эле боло бериш керек. Ал деген биздин армия. Көкбөрү деген биздин армия. Мен да көкбөрү тарткым келет, кызгам. Молодец көкбөрүчүлөргө, аябай барып. Мен жанагы кичине эле байыса эле барып туруп эле той өткөрүп туруп анан жыйынтыктап коет да. Эмесинчи? Карьерасынчы. Спорт ачпайбы бир клуб? Иримдерди ачпайбы ошол акчага? Ушуну айткым келип атат. Туура, эми ал үчүн биз өзүбүздөгү сезимдерди ойготуп коюшубуз керек. Кудулдуктарга кызыга турган. Ошол үчүн бу келип эле экөөбүзгө такалат экен кайра. Экөөбүз тынбай иштеп. Өзгө эле такалат. Баягы негизи сынды айтып коюш оңой, айта беребиз, бирок түйгөлү эле экөөбүзгө такалат экен. Сага чыгармачылык кылайын досум. Эркин микрофон бир бапылдап кой. Рахмат ошо Болсунбек. Сага дагы ден соолук, чыгармачылыгыңа ийгилик. Чогуу эле талыкпай иштей берели. Кыргыз элине, Кыргызстаныбызга бир болуп көрбөгөндөй өнүгүүнү каалайм. Бир өнүгөлүчү, күлкү, тег эле күлкү эмес, бардык жакта. Баягы жабыла көтөргөн жұрт жеңил дейт. Омин. Рахмат урматтуу көрөрмандар. Ушинтип кудулдар арнаган убакыт соңуна чыкты. Кайрадан жакшы күндөрдө, жакшы көзөмөлдөрдө кез болгуча бар болуңуздар. Күлкү иммунитетти көтөрөт.